Ассаламу алейкум туугандар. Кийинки биздин каарманыбыз Салман деген мырза экен. 1991-жылкы Ошто төрөлгөн сүрөттү жөнөттү. Туугандар, жеке ишкер дейт. Иши боюнча 1,75 экен. Боюн узундугу, салмагы 70 килограмм. Альхамдулилля, намаз окуйбуз. 40 күндүк даватка чыкканбыз. Бир канча жолу динден бир аз илим алганбыз дейт. Тамаша көй экен туугандар. Мен өзү ыйманды жөнөкөй жанга жолугуу дейт. Илим алганга, китеп окуганга кызыгат экен. Ошто турат экен туугандар. 20 жаштан 30 жашка чейинки кыз келиндер менен таанышам дейт. Оба бир турмуш болгон дейт. Аял затына керектүү мамилени кылабыз буюрса дейт. Жөнөкөй түшүнүктүү, исламдан кабары бар, намазы бар, жүрөгүндө ыйманы бар, башында жолугу бар, карапайым жердин кызы болсо дейт. Бири-бири болгон ишеним, туура түшүнүү, сый урмат дейт. Узагы 2 айда үйлөнөт туугандар. Анын аялдык кээ бир кемчиликтерин кечирип, ага ишенип жана ага ишеним берип жашоого даярбыз буюрса дейт туугандар. Эгерде Салман эке боюнча кызык болгон болсо, номерин алсаңыздар болот туугандар. Биздин WhatsApp номерибиз YouTube'да эң башкы бетте турат. Кийинки каарманыбыз туугандар, Максат эке 95-жылкы экен. Чүйдөн болот. Өзүмдүн кесибим электроснабнеж дейт. Бирок кесибим боюнча иштебейм дейт. Бизнес менен алектенем дейт. Боюмдун узундугу 1,85, салмагым 77 дейт туугандар. Намаз окубайм, алкоголь, тамеки, насвайдан алысмын, такыр колдонуп көргөн эмесмин дейт. Кудайым буйрса ниет бар намаз окуганга дейт. Мүнөзүм оор, басырыктуу, күлө турган жерден күлүп, сүйлөй турган жерден сүйлөйм өз ордум менен дейт. Хоббим кооз жерлерди көрүп кыдыруу дейт. Айыл жергесинде жашайм. 18ден 25 жашка чейин кыздар менен турмуш курууга даярмын дейт. Үй бүлө курай элекмин дейт. Бойдоо экен туугандар. Кудайым насип кылса үйлөнөм. Болочок жубайым жакшы мамиле жасайм дейт. Анткени аманаттын болочок жубайым болот дейт. Болочок жубайыма болгон талаптар жогорку билимдүү, акыл эси ордунда, шайыр, бою узун, келбетине дагы маани берем. Үй бүлөнүн бактылуу болуу сырын айтсам, үйрөнүп аласыздар албетте тамаша дейт. Үй бүлөнүн бактылуулугу 2 жаштын ортосунда, сүйүү өчпөсө бактылуулук деп эсептейм. Үй бүлө курганга азыр дагы дайынмын. Болочок түбөйүмө эң жакшы түбөй болгонго даярмын. Идеал адам жок, бири-бирибизди толуктайбыз деген үмүттөмүн дейт. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик дейт туугандар. Эгерде сизге Максат акеге 95-жылкы үй бүлө курбаган ушундай бойдок акеге кызыктар болсоңуздар, бизге WhatsApp'тан жазыңыздар. Ошол видеонун ссылкасын жөнөтсөңүздөр, биз WhatsApp номерин беребиз, кабарлашасыздар. Же кыз келиндер болсо, биздин WhatsApp'ты берип коюңуз десеңиз, биз WhatsApp'ын беребиз, өзү сизге кабарлашат. Кийинки Бакыт мырза 1988-жылкы туугандар, Жалал Абад областынан болот экен. Азыркы учурда Москвада шаарында турамын дейт. Боюн узундугу 1,85, салмагы 90 килограмм. Бир аз илимим бар дейт. Диний жактан доктор, басырыктуу, чечкүндүү дейт. Келечекте көп балалуу болуп жакшы тарбия берүү дейт. Максаттар көп, бирок максатты бирөө айтуу жакшы эмес дейт. Азыркы 25ден 30 жашка чейин дейт туугандар, кыз келиндер. Бойдокмун, эгер жакшы келиндер болсо, эмнеге болбосун, кызга бергиз жуунун бар дейчү беле дейт. Аманатка кыянат кылбайм, алган жарымын аманат деп билем дейт. Эң негизгиси динден кабар болсо болду дейт. Бири-бирин сыйлоо деп билем. Өтө чачылыш, ансыз деле жаш курагым өтүп баратат. Колдон келишинче жакшы, ансыз деле өмүр кыска, жакшы мамиле кылууга аракет кылам дейт туугандар. Эгерде кимге Бакыт мырза боюнча суроо талаптар болсо, бизге кайрылып көрсөңүздөр болот WhatsApp'ка. Кийинки каарманыбыз туугандар, Бактияр мырза 1990-жылкы Оштон болот. Таксиде иштейт экен. Боюн узундугу 170 дейт, салмак 75,
намаз окуйм иншаллах дейт. Мүнөзү ачык айрым дейт. Максат келечекте имандуу жарга туш келсем бала бакыргалуу болуп өзүм менен өзүм көбөйүп эл катарында жүрсөм дейт. Хоббим бир жумада бир үй бүлөм менен шаарга эс алууга жайына айланып келүү дейт. Жакшы. Азыр Москвада турат экен туугандар. 20 жаштан 30 жашка чейинкилер дейт. Болочок түбөймө дайыма сыйлаганга даярмын. Сүйүп турууга, ооруну жеңилдетүүгө даярмын дейт. Түбөймө жылуу мамиле кылууга даярмын. Жакшы сөз менен жылан ийине чыгат го дейт. Түбөймө болгон талабым үйдө балдарыма тарбия берип, мен жумуштан же сырттан келсем күлүп жайнап тосуп алса, үй таза болсо, тамак даяр болсо дейт туугандар. Үй бүлөнүн бактылуулуктун сыры бири-бирине түшүнүп, катачылыкты кечирип жашоодо деп ойлой калганы баары жакшы болот, кечиримдүүлүктө дейт. Ойлойм дейт, калганы баары жакшы болот дейт. Мен үй бүлө курууга даярмын. Эгер кыздар болсо салт менен алууга даярмын дейт. Эгер бактылуу болуп калса, таксыр сизди деле өзүнчө ыраазы кылабыз дейт. Так, туугандар, Султан мырза менен кабарлашам десеңиздер, WhatsApp'тан жазыңыздар бизге туугандар. Кийинки каарманыбыз аял затынан туугандар. Сапаргүл эжекен, Баткенден болот экен туугандар. Сатуучу болуп иштеймин дейт, Россиядамын дейт. Боюм узундугу 162, салмагым 77, намазды билемин, бирок баштай элекмин дейт. Ак сөөктөрдөнмүн дейт туугандар. Мүнөзүм шайыр, жумшак, максатым адам болуп жаралдымбы адамча жашоо дейт. Хоббим китеп окуймун дейт, тазалыкты сүйөм дейт. Жашаган жерим Екатеринбург шаары дейт. Жашы 50-гө чейинки акелер болсо кайрылсаңыздар болот. Үй бүлө курганмын, бир кызым бар дейт. Болочок түгөйүмдүн урмат жайына коем дейт. Үй бүлөнүн бактылуу болуу сыры бири-бирин түшүнө билүүсү керек. Болочок күйөөмө жакшы жубай болуп берүүгө даярмын дейт туугандар. Эгерде сиздерге Сапаргүл эжеге боюнча кызыктар болсоңуздар, бизге кайрылыңыздар, лайктан басып, ой пикир жазып, башкаларга бөлүшүп коюңуздар.